Малик Каримов Сакалды айыл аймагынын Кызыл Кыргызстан айылынын тургуну. Айтымында алар жыл сайын эккен биринчи эгининдагы араң жыйнап алышчу. Анткени суга суунун тартыштыгы эгин талаларын кууратып салып чыгымга кептелет болчу. Айыл боюнча 100 гектарга жакын жер аянттары суусуз куурап калган убактар катталган. Эми болсо элдин мүдөөсү ишке ашып, дыйкандар кубанып турушат. Мына Кудайга шүгүр 2 скважина жүрүп калды былтырдан бери. Быйыл мунунга 1 ай болду, анакка былтыр 1 жыл болду да. Ушундан бери мына су маселеси чечилип, ушу акимдер, биздин айыл өкмөт, мына мурап, биздин мураптар иштешип, элдин көйгөйүн чечип, вообще зор кылып муну. Мынаке азыр көк-мөк болуп жатат. Уже 3-чү оруп атат да, мунун 3-сүнү оруп атабыз да. Быйылкы жылда бул айыл аймакта 16 скважина оңдоодон өткөрүлдү. Азыркы мезгилде жалпы 52 скважина бар болсо, алардын ичинен 46сы иштейт. Райондук жана облустук өнүктүрүү фонддору аркылуу каржы булактары чечилип, оңдоо жумуштары ишке ашып жатат. Мурда өтө кыйын акыбалда отурганбыз. Мына быйыл Нокен район өнүктүрүү фонду тарабынан 4 подстанция, 6 суу чыгарчу насос каржылап беришти. Быйыл мына кыйла азыр өзүңөр көргөндөй, мына дыйканчылыктарыбыз бардыгы жашыл болуп, көгөрүп эме болуп турат. Суу көйгөйүнөн кыйла жеңилдедик. Дагы бир 30% көйгөйүбүз калды. Кудай буйруса эмки жылга дагы долбоорлорду даярдап, дагы бир 5 скважинабыз оңдоп алсак, ушу менен суу маселеси чечилип калат. Атайын электр линиялары дагы 1200 метр аралыктан тартылып келинген. Нокен районунда мындан башка дагы 3 айыл аймакта 4-төн 5-тен скважиналар капиталдык оңдоодон өткөрүлдү. Аны менен суга суу көйгөйлөрү чечилип жатканын жергиликтүү жетекчилер белгилешет. Соңку 2 жылдан бери бул жаатта алгылыктуу жумуштар жасалууда. Мас айыл өкмөтүбүздө ичүүчү таза суу чыгарабыз деп 4 скважинаны оңдоп чыгарганбыз. Бүгүнкү күнү ошол скважиналарды дагы талааларды сугарууга колдонуп жатабыз да. Андан сырткары ушу арыктан келген суулар менен дагы былтыркы жылдарга салыштырмалуу быйыл кыйла маселе чечилип калды. Анын себеби ошол көп жылдан бери элдер тарабынан, дыйкандар тарабынан жана ушу АВП суу чарба башкармалыгы тарабынан каражаттын жетишсиздигинен, иштердин убагында уюшулбагандыктан чабылбай калган эски арыктарды дагы быйыл көп километр деген арыктарды чаап тазаладык. Кызыл Кыргызстан айылынын жашоочулары буйруса айдоо аянттарынан эми 2 жолу түшүм алууга жетишүүгө жол ачылды деп турушат. Нара Жапарова, Манас Назаров, Нокен району.